Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Базар Коргондогу Арыстанбап айылында жер көчкү 2 кишинин өмүрүн алды. Өкмөт бир жумадан бери отчет берип, мактанчу иштерибиз көп десе, оппозициялык фракциялар аларды сынга алууда. КСДП КТРды сынга алды. Коомдук каналдын берүүлөрү качан оңолот? Өнүгүү прогресс элдик партия, анын аткарган иштери аймактык конференцияда айтылды. Базар Коргон районуна караштуу Арыстанбап айылында жер көчкү 2 кишинин өмүрүн алды. Андан тышкары дагы 2 адам жаракат алып райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө дарыланышууда. Жаратылыш кырсыгы аталган айыл өкмөттүн Жашык Хаят конушунда 23 апрель күнү кечки саат 5-терде катталган. Көчкүгө кабылгандар айылдан алыс жайгашкан булактан суу улап жатышкан. Жалал Абад облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан билдиришкендей, жыл башынан бери Жалал Абад облусунда 136 табигат кырсыгынан 6 адамдын өмүрү кыйылган. Арыстанбап айыл аймагынын Жаңы Хаят участкасында жүргөн жер көчкүнүн кесепетинен 2 адам каза болуп, 2 адам оор абалда ооруканага жеткирилди. Дагы 4-өө араң качып кутулган. Көчкү кече саат 17:15 чамасында түшкөн. Көчкүдөн араң качып аман калгандардын бири Аман Досматов топурак агымы токтогондо шериктерин издеп баштаган. Şu bir ekөө калган экен, үчөө. Биринин балдарын ас-сакса куткарып калды. Карс деген үн чыкты. Өтө тез болуп кетти. 8 кишиден 4-өбүз гана сууга алыппыз. Калган 4-өө топурак менен аралашып жатып калыптыр. Анан биз аларды чыгарып баштадык. Убакыт көп өтүп кеткендиктен бирөөсүн куткарып калууга үлгүрбөй калганыбыз өкүнүчтүү болду. Ал эми кырсык болгон жерден аман качып калган адамдар көчкү заматта эле түшүп калганын айтышат. Кооптулугу бар аймакта жалпы 9 кожолук жашап келет. Аталган участокто жүргөн көчкү кооптуу аймактардын катарына кирип, жарака кооптуу экени буга чейин эскертилип келген. Бирок жашоочулар кооптуу аймактан кеткен эмес. Көчкү алдында калгандардын бири 32 жаштагы Абдукадыр Йолдошов ошол заматта каза болгон. Маркумдун атасынын айтымында Абдукадыр 2 уулдун атасы болчу. Кырсык болгонго чейин түшкү саат 12-де бала менен чогуу отуруп чай ичкенбиз. Ошол күнү кечинде эле ушундай окуя болуп жатат. Баламды алып чыккандардын айтымында балам топурактын эң көп жеринде калыптыр. Башка айла жок эме. Алланын буйругу экен. Артымда 2 уулу калды. Өзү болсо эми гана 32 жашка чыккан болчу. Учурда кооптуу аймактын жашоочулары тургундардыкына көчүрүлүп, ошондой эле башка жактан жер тилкесин алууга кезекте турушат. Бүгүн каза болгондордун тажыясына Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов катышып, анда жакындарынан айрылган ар бир үй бүлөгө президенттин фондунан 50 000 сомдон жардам тапшырылды. Ал эми көчкүдөн аман калып, бирок жамбаш жана жуун сандары сынып, оор жаракат алган 2 жаран учурда райондук ооруканада жатат. Şu kровопотерясы бар, 2 литрге жақын кровопотеря болгон. Сөйөктөрдүн сынганын натыйжасында. Экинчиси бунуку немеси, бул перелом левого бедра. Жон санын сөөгү сынган. Акыбалы аныкы стабильный эле. А Машарапай уулунуку акыбалы тоор. Жардамдар көргөзүлдү. Машарапай уулуна кан коюлду, кандын суусу коюлду, СЗП. Анан керектүү дарылардын баарысы берилип атат. Жалал Абад облусу боюнча бүгүнкү күндө 76 учур катталып, анын 50сү өзгөчө кырдаал катары киргизилген. Ал эми Базар Коргон районунда 35 жер көчкү жүрүү коркунучу бар аймак болсо, кооптуу аймакта жашап жаткан үй бүлөлөрдүн саны 180ден ашты. Талгат Бакеев, Алымбек Рапшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Ысык Көл облусунун Аксыр районуна караштуу Жыргалаң аймагындагы шахта алдында басып калган 2 адам куткарылды. Бул тууралуу маалыматты өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү тастыктады. Эске сала кетсек, 22 апрелде түштөн кийин Жыргалаң айыл аймагындагы дөргө көмүр шахтасы урап, ичиндеги 2 адам дайынсыз болуп жаткан. Өкүлчүлүктөн кабарлашкандай, шахтага кубаттуулугу саатына 80 куб метрди түзгөн 4 насос орнотулуп, суу сордурулган. Шахчорлор коопсуз жерге жайгашып, куткаруучуларды күтүп турушканы аныкталды. Жер алдынан чыгарылгандардын абалы жакшы деп жазылат маалыматта. Шахта алдында калгандар 1 суткадан ашуун убакыт куткаруучуларды күтүшкөн. Жыргалаң шахтасында куткарылган 2 шахтачы Ысык Көл облусунун Ак-Суу районунун аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Экөөнө тең тоңуп калган деген диагноз коюлду. Жалпы абалы туруктуу. Аларга тиешелүү дары-дармектер берилүүдө.
Bir жумадан бери өкмөт отчетун жогорку кеңеште берип жатат. Буга чейин коалициялык көпчүлүк өкмөттүн эсеп кысабын жактырганы менен кемчиликтерин биринен сала экинчисин чукуп жатышат. Пландалган иштердин 90% аткарылды деген өкмөт кайсы артыкчылыктарын айтып жатат ким билсин. Бирок өлкө президенти адеп ахлак жана маданият жылы деп жарыялаган соң маданият тармагына караманча көңүл буруп койбогон өкмөттүн саясатын депутаттар билим берүү жана социалдык маселелер боюнча комитет жыйынында сындап алышты. Ааламдашуу доорунда ар бир улут өзүнүн тилин, динин, маданиятын сактап калуунун аракетин көрүшүүдө. Ал эми Кыргызстанда далай жылдан бери бир дагы маданият үйү оңдоп түзөөдөн өтпөптүр. Мен билгенден бери Кыргызстанда мечиттер менен мектептер салынып атат. Бирок ыймандан эчтеке жок. Маданият тармагында бир клуб салынган жок. Клубтар курап баратат, менчик айланып баратат. Бир дагы маданият министрлигинде бир клуб эмес, жөндөй бир кичинекей нерседе салынган жок. Статистикалык маалыматтарда орточо айлык 14 миңден жогору экен. Ал эми маданият кызматкерлеринин орточо айлыгы 4 миң сомдун тегерегин түзөт. Мындан улам президенттин маданият жылы деп өзгөчө белгилеген урааны куру сүрөөндөр менен коштолуп бараткандай. Себеби маданияттын жөнөкөй кызматкерлери мындай кой. Советтер Союзунун эл артисти деген наам алгандар деле мамлекеттин көңүл сыртында калган. Министрлер кетсе, правительство же парламент келсе кайта келет 120 депутат, министрлер. Кудайга шүгүр табылат да, элибиз бар, азаматтарыбыз бар. Бирок алар табылбайт. Эми ушул уят, ушул маданият жылы деп атсак, анан ошолор жөнүндө ойлонуп койбосок кандай деп ойлойсуз? Былтырдан бери өкмөткө сунуш берип атабыз. Ушул 5 киши калды, эсирдин эл артисттеринен. Ушуларга бир жок дегенде 20 миң сомдон стипендия коюп бербейлиби деп. Бұл бүгінгі күнде Қаржы министрлігінің қаршы пикири менен токтоп турат. Урматтуу Қаржы министрлиги, неге маданиятын өстүрө албаган, тилин өстүрө албаган, өзүнүн руханий баалуулугуна көңүл бөлбөгөн мамлекет кандай мамлекет болот өзү? Эмне мамлекеттин аты кайзанда? Ошол мамлекетпи? Мамлекеттин кишилери отурасыздар мынакей. Кандай гана көйгөй болбосун аны чечүү маселеси акча каражатына барып такалат. Ал эми өлкө казынасы как жарып тургандыгы баарына белгилүү. Мындан улам депутат Садык Шернияз өкмөттү турмуштун чындыгына жараша стратегиялык багыттарды аныктоого чакырды. Тигил жака мынча керек, жөн эле алдамай бири-бирибиздин көзүбүздү бууп, мына могу жерге келип отчет беребиз. Эмне деп отчет сурайм мен мисалы маданият министрлигинен. Берген акчанын былтыр мына 30%ын кесип салды. Урматтуу биздин Каржы министрлиги. Же болбосо эмне отчет сурайм мен тиги саламаттык сактоо министрлигинен. Берилген акчалардын бул кыскарып атат мисалы. Эми министр, Каржы министри да бул жерде күнөөлүү эмес. Ал айтат, суразам, чогулган ушул болсо кантейин дейт. Туурабы? Демек, биз бүгүнкү күндүн реалийлерине жараша стратегиялык багытты иштеп чыкпайлыбы? Маданият министрлиги өлкөдөгү маалымат аянтчасын калчаган министрлик. Буга ылайык аталган министрликтин жетекчилиги менен бүтүндөй өлкөдө санариптик берүүлөргө өтүүнүн аракети болуп жатат. Бирок депутат Рыскелди Момбековдун айтымында тиешелүү техникалык жабдыктар коррупциялык жол менен алынып келинип, 100 миллиондогон акчалар максатсыз иштелип жатат. Отчет бергенде кайта отчет бересиңер да санариптик боюнча. Ушунун качан кандай ыкмада тендер өткөрүлгөнү, бүгүнкү күндө утуп чыгып, бүгүнкү күндө Кыргызстанды камсыз кылып жаткан ошо санариптик телебир боюнча квант эфир жөнүндө маалымат алып көрдүңүздөрбү? Ошонун абордуна барып көрдүңөрбү? Биз деген за творческие вопросы контента ушул программада отвечаем. Государственный комитет информационных технологий и связи ВАР, он правопреемник Министерства связи и коммуникаций. Техническая часть аларда строительство, построение технической сети деген. Бизде азыр маданият министрлигине 147-170 миллион сом акча бөлүнүп атат да. Ошо телевиденияларга, РПРМТРга. Эң чоң коррупция ошол жакта бар. Булардын баардыгы 24 саат калып атат. 24 саат иштебейт маданият каналы. Баластанын 24 саат иштебейт. Бирок тариф ушундай кетип атпайбы? Бул монча кызыккан эч ким жок. Интернеттен чыгып атат. 100 миллион сомдогон акчалар кайда кеткен экен. Эсеп палатасы көргөзүп атат.
Ушул жылы өкмөт жер үйдөн келген 100 миллион долларга 77 мектептин курулуш иштери бүткөрүлгөндүгүн жар салды. Бирок депутаттар окуу имараттары муктаж жерлерге курулбай эле кол ийрисине тартып, кайсы бир депутаттын, же министрдин, же болбосо чиновниктердин айылына курулуп, популисттик саясатка айланып бараткандыгын белгилешти. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Жогорку кеңештин бюджет жана финанса, экономикалык жана фискалдык саясат комитеттери өкмөттүн 2016 жылкы ишин канааттандырарлык деп тапты. Чечим көпчүлүк депутаттардын добушу менен кабыл алынып, бир гана оппозициялык Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Зиядин Жамалдинов каршы добуш берди. Эл өкүлү бюджетти толтуруу боюнча планды толук аткарбаган мамлекеттик ишканалардын жетекчилери эмне үчүн кызматтан алынбай жаткандыгын сындады. Эске салсак, өкмөттүн жылдык ишин буга чейин парламенттеги башкаруучу коалиция менен республика фракциясы канааттандырарлык деп тапса, Атамекен фракциясы канааттандырарлык эмес деп баалаган. Ушуга мен таң каламын да ошондой ишканаларды эгерде ошол жетекчилерге планды коюп иштебесе, эмне үчүн иштен айдабайсыңар дейм да. Иштей турган адамдар толтура да иш таппай жүрөчү. Планды көтөрүп туруп, ким иштейт дегиле? Бары иштей бере турганда толтурат да. Абдан туура айтасыз, мен да кошулам сизге. Эмне ушул жак карагыла да муну? Бул боюнча 2016 жылы такыр иш жүргөн эмес мындай. Туурабы? Мойнуңа аркалуу өзүң. Азыр мен баяндамамды айтып кеттим, кандай иштер болду. Жемишин азыр бул 17 жылдын жыйынтыгы менен көрөбүз да. 17 жылы бул азыркы төрага 17 жылы келди. 17 жылы карап атат. 16 жыл болгон жок да, муну айтпайсыңар, болгон жок. Болбосо болбоду деп айтыш керек да муну. Ушул жыйынтык туура эмес чыкты. Эмне себептен? Эгерде аткаруу кете турган болсо, баарды келиш керек эле. Анан баарды сөгүз жарыялады, анда мында деген бул туура эмес. Иш алып барып атасыңар. Анан терип, ошол оппозициянын эгерде ошол кадр болсо, ошол жерде ошолорду алып атасыңар да жумуштан. Мындай көз караш туура эмес деп айтам. Кытайга баруу үчүн элчиликтен уруксат кагаздарын алуу кыйын болуп жатат. Айрыкча Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар өткөн жылдын күз мезгилинен бери виза ала албай жумуш токтоп калганын айтып чыгышкан. Бул маселени жогорку кеңеште Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Тазабек Экрамов көтөрүп, миңдеген айдоочулар визанын берилбей жатканынан улам жүктөрдү ташый албай убара тартып жатышканын айтты. Мен дарегимин ишкерлер жана жүк ташыган айдоочулар тарабынан кайрылуу келип түштү. Анда алар Кытай мамлекетине кирип чыгууда кыйынчылыктар болуп жатканын, коңшу өлкөнүн консулдары виза берүүнү түшүнүксүз себептер менен жолдорун татаалдатып коюптур. Айдоочуларыбыз муун айына миллиондогон товарлар, жүктөр, содагерлер чыгымга тартылып жатат да, чыгым болуп жатат. Коңшу өлкөнүн жетекчилери менен биздин жетекчилер иш алып барыш керек ушул маселе боюнча. Кытайдын жүк ташуучу машиналары биздин Кыргызстанга кенен кирип жүрүшөт. Ошондуктан Аширбек Мойдунович ушуну тез арада жакшы оң жагына чечип бериңиздерди суранат элем. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов айрым жалпыга маамдоо каражаттарына берген маегинде билдирген. Анын айтымында тиешелүү мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Кененирээк кийинки материалда. Өмүрбек Текебаев жана Атамекенчи депутаттардын президенттик шайлоону 19 ноябрда өткөрүү мыйзамсыз жана конституцияга каршы келе турганын айтып чыккандан улам президенттин маалыматтык саясат бөлүмү үн катты. Өлкө башчысынын кеңешчиси Фарид Ниязов шайлоонун октябрь айынын 3-жумасында өткөрүү сунушун сунду. Президент Алмазбек Атамбаев конституциялык мыйзамга оңдоолорду кабыл алуу, демек шайлоолордун жаңы мөөнөтүн мыйзамдык аныктоо мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө бир нече жолу билдирген. Бизге белгилүү болгондой, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов тарабынан оңдоо киргизип шайлоолорду октябрдын 3-жекшембисине, башкача айтканда азыркы мыйзамда белгиленгенге караганда бир ай мурда дайындоо жөнүндө жогорку кеңешке расмий сунуш киргизилгени белгилүү. Көптөгөн саясатчылар менен эксперттердин пикири боюнча ушул күн кыйла ылайыктуу көрүнөт. Атамекенчи депутаттар конституцияда каралган нормаларда жүйө келтирип, 19 ноябрда шайлоо өткөрүү мыйзамсыз экендигин, президент жана БШК мүчөлөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылышы ыктымалдыгын эскертишкен. 2 декабрдан баштап Атамбаевдин президенттик кызматын аткаруусу бул кылмыш жаза кодексинин 295-беренесине ылайык бийликти күч менен кармап калуу деген кылмыш жаза кодексинде каралган.
Бул мамлекеттеги стабилдүүлүккө, мамлекеттеги саясаттагы саясий күчтөрдүн президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен тирешүүгө, бул президенттик шайлоонун өтүшүнүн легитимдүүлүгүнө шек келтире турган процедура. Президент туура 6 жылга шайланат деп мыйзамда жазылган. Андыктан шайлоо 19 ноябрда өтсө, президенттин ыйгарым укуктары узарып кетет. Бул мыйзамда каралган эмес. Мөөнөтүн узартууга эч кимдин укугу жок экендиги да мыйзамда кашкайып жазылып турат. Эл тарабынан шайланган президент 1 декабрда өзүнүн ыйгарым укуктарына кириш керек. Ал мөөнөттү камсыз кылыш үчүн президенттик шайлоо андан 3 ай эрте өтүш керек. Себеби эмнеде? Себеби президенттик шайлоо өткөндөн кийин 3 күн шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек. 20 күн шайлоо комиссиялары Кыргызстандын бардык булуң бурчундагы алган протоколдорду эсептеп жыйынтыгын чыгарыш керек. Бул закондо жазылуу ушундай. 2011 жылы 1 декабрда өткөл мезгилдеги президент Роза Утунбаева 1 ай мурда жаңы шайланган президент Атамбаевке ыйгарым укуктарына эртерээк киришүүсүнө мүмкүнчүлүк берген. Ал эми кезектеги шайлоону 19 ноябрдан эртерээк мыйзам талап кылган учурда өткөрүү өлкөнү башаламандыктардан сактап калат дешет атамекенчилер. Из конституционного закона она противоречит Конституции. Начиная со сроков определения итогов выборов и заканчивая вопросами принесения присяги. И, соответственно, те подсчеты, они тоже появились именно исходя из учета всех сроков, которые предусмотрены выборным законодательством. И это, конечно, максимальный срок. То есть в идеале дата выборов должна быть назначена с учетом этих сроков. Ошентип Текебаевдин айтуусу менен атамекенчилердин президенттик шайлоо тууралуу тынчсызданган билдирүүсү билинбей калат деген кыязда 19 ноябрда шайлоо өткөргөнү жаткан бийликти ойготту. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун шайлоону 15 октябрда өткөрүү тууралуу сунушу парламентте каралып, тиешелүү мыйзам долбоору 1-окууда кабыл алынды. Атамекенчи депутаттар аркылуу Текебаев 19 ноябрда шайлоо өткөрүү мыйзамсыз экендигин айтып чыкпаганда, Кыргыз бийлиги 2 декабрдан тартып бийликтин узурпацияланышына жол бермек дешет эксперттер. Динар Турдугулова, Сүйүнбек Асанбеков, Сентябрь. Өмүрбек Текебаев камалгандан бери 2 айга аяк басты. 2 айда эч нерсе таба албаган УКМК камак мөөнөтүн узартып берүүнү суранып, сот аны канааттандырды. Ал арада УКМК Маевскийдин көрсөтмөсүндөгү даталарды оңдоп баштаганы белгилүү болду. Кененирээк кийинки сюжетте. Ошентип президент айтмакчы 10 күбөсү бар УКМК Өмүрбек Текебаевди камакта дагы 1 ай калтырууну суранып, аны сот аткарып берди. Муну Жогорку кеңеш депутаты Аида Салянова далили жок камап алып, далил издеп, 2 айда таба албай аны дагы узартууну чечти деп баалады. Мына негизи мыйзам боюнча биринчи тастыктап алып, далилдерди чогултуп алып, анан качан негиздер жетиштүү болгондо анан кылмыш иши козголот да. Өмүрбек Черкешевичке келгенде биринчи камап алышып, анан далилдерди издей башташты. Мына ошо далилдерди тапканга дагы ошол 2 айлык убакыт жеткен жок. Фальсификацияда барышты, анысынан да майнап чыккан жок да. Эми көрсө дагы убакыт керек экен. Өмүрбек Текебаев эгер мындан 1,5 жыл мурун камакка алынганда анда башкача болот эле. Бирок президенттик шайлоонун алдында жана өлкөдөгү саясий тирешүү туу чокусуна жеткенде камалуусу эле көп нерсени айтып турат, дейт Феликс Колов. Не хватило 2 месяца, вели несколько лет. Не хватило 2 месяца. Еще будут продлевать. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь политическая составляющая, не юридическая, политическая. Вот и все. Не хотят человека выпустить, потому что боятся. Почему? Если бы это произошло бы хотя бы 1,5 года назад, и как-то можно было это понять. Но перед выборами начинать убирать из политических арены кандидатов. Өмүрбек Текебаевдин иши фальсификация экени буга чейин көп жолу айтылып, адвокаттары далилдеп да берген. Маевский айткандай, июнь айында Текебаевдин Москвага барбаганы ачыкталган. В первых числах июля мне позвонил Текебаев, задал вопрос, сказал, что он собирается прилететь в город Москву, не могу ли я его встретить для того, чтобы обсудить этот вопрос в дальнейшем. Я дал согласие, значит, он сказал рейс и дату прилета. Значит, я на своей машине, взяв еще одну машину с охраной, приехал в аэропорт Шереметьево, встретил Текебаева. Вылета в город Москву Российской Федерации у Омурбека Текебаева до 1 сентября 2010 года не было вообще.
Өмүрбек Текебаевдин адвокатынын айтуусунда УКМК эч кандай жаңы айыптарды, далилдерди тапкан эмес, болгону даталарды алмаштырган. Мындан улам муну көз көрүүнү фальсификация деп атоого болот дешет юристтер. Жаңы айып жок. Болгону биз выступать эткен Өмүрбек Чиркешевдин даталарын айтканбыз да, мындай ал убакта Өмүрбек Чиркешев барган жок дегенде ошону биртке подкорректировали. Өмүрбек Текебаевга каршы көрсөтмө берди деп президент айткан 10 күбө кайда? Тергөөнүн купуялуулугун президент кантип билди? Негиз эле 10 күбө барбы? Бар болсо, Маевскийде эмнеге тележылдызга айланбай турат? Суроо көп, жооп жок. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь. Буга чейин Атамекен парламенттик фракциясынын депутаттары Манас аэропортунда көчмө жыйын өткөрүшүп, анда учактарга азык даярдоочу цехтин 4 эсе кымбат сатылып алынып, болжол менен мамлекетке 10 миллион доллар чыгым келтирилгендигин билдиришкен. Бирок аэропорт жетекчилиги бул дооматтарды четке кагышкан. Бүгүн парламентте депутат Рыскелди Мамбеков бул маселени кайрадан көтөрүп, атамекенчилер айткан жүйөлөр чындыкка дал келерин айтып, аны менен катар ошол маалыматты акыйкат чагылдырып бербеген коомдук телеканалдын журналисттерин сынга алды. Бұл қоғамдық болған деген қоғамдағы бір актуалды нәрселерді ары тараптуу кылып көргөзүш керек да. Маселен, Манас аэропортунда жанагы бортовое питание деп коет, ошону 2 миллиондукту 15 миллионго сатып алды деп Өмүрбек Чиркешев сөз кылганда, актанып чыкканда, ошол жердин жетекчилерин бери жок, 21 миллиондон биз 12 миллионго түшүрүп алдык, мамлекетке пайдап келдик депчи. Ал эми ушул жердеги эле биздин аттуу баштуу жогорку кеңештин адамдарынан уксак, Венада аны 3 миллион долларга сунуштаптыр алгыла деп. Анын кандайча аны 12 миллион долларга сатып алды. Мына ушундай нерселерди, бул коомчулук, бул мародерлуктан да жаман нерсе да. Ушундай нерселерди иликтеп чыкса болбойт беле, эртеби кеч билинет да. Biz 6 жылдан кейін анан артынан ачыттын арты сугу жылайт аңдыгандай. Ушуну элге алып чыгыш керек да. Кандайча бул Венада 3 миллионго сатып алгыла деп биздин парламенттин депутаттарына сунуш кылынганда, анан кийин эле отчетто 12 миллион долларга сатып алат мамлекеттин эсебинен, мамлекеттин акчасына. Кандай негизде, кандай келишимде ким саткан, ким алган, кайсы фирма, ким уруксат берген? Мына коррупция боюнча эң чоң иш жасамактасыз. Коомдук телеканал каралоону кайрадан баштады. Бул жолу Өмүрбек Текебаевга жалган жала жабуу үчүн Сентябрь телеканалынын техникаларын асылып башташты. Ал эми маек берген адам 25 жылга эркинен ажырап, көчөтүлгөн режимдеги түрмөдө отурган Алмаз Абеков. Белиз гейт, Маевский гейт сыяктуу операцияларда негизги ролду ойноп берген коомдук телеканал каралоо менен жалган жабууну жаңы дем менен баштагандай. Кече прайм тайм же эң кымбат деп саналган кечки эфирдеги убакыттын 19 мүнөтү Өмүрбек Текебаевди каралоого арналды. Атайын түрмөгө барып 25 жыл эркинен ажыратылган Алмаз Абековдон кенен маек алган КТРК журналисттери акыры Сентябрь телеканалынын техникалары меники болчу деп айттырышты. Потом это оборудование действительно было демонтировано из офиса АЛИП и смонтировано на телеканале «Сентябрь». Абековдун берген жооптору кайра көптөгөн суроолорду жаратты. Мен камалгандан кийин АЛИП ТВ деген телеканалымды иштетүү үчүн бир инвестор тапкам дейт. Бирок инвестордун атын атабайт. Ошол өнөктөш инвестор келип, Абеков деген фамилия иштегенге тоскоолдук болуп жатат дегенден толук өткөрүп бердим дейт. Я прихожу к пониманию, что во имя того, чтобы АЛИП работал, проект работал, да? Если нужно, чтобы там не было моего имени, пускай без Абекова, АЛИП работает. АЛИП ТВ менин балам деген Абеков ушунча эмгек кеткен телеканал иштеп турсун деп инвесторго өзүм өткөрүп бергем дейт. Кайра эле ошол инвестор техникаларды кыйнап, арзан баага сатканга аргасыз кылды дейт. Я был вынужден его уступить за треть стоимости, которая приобреталась. Абеков атын атабаган инвестор телеканал иштетүү үчүн таасирдүү адам таптым деп айтыптыр. Кыргызстанда учурда 50 цифралык телеканал иштеп жатат. Эч ким аларга тоскоолдук болгон жок. Демек инвестор телеканал ачуу үчүн таасирдүү адам издеп жүргөндүгү дагы күмөн. Бул сөзү менен Өмүрбек Текебаев Кыргызстандагы бизнес кылам деген адамдардын баардыгына таасир этип келген деп айтып жатат. И он мне говорит, что он ведет переговоры с влиятельным политиком, подразумевает Текебаева, да?
Вот. Говорит, что вот он говорит, что в партнерстве с ним все будет прям цвести, все пойдет. Абеков техникаларды өнөктөшүнө сатып жатат. Өнөктөшү аны кандай пайдаланат же сатып жибереби өзүнүн иши. Анан кийин ошол өнөктөшүм техникаларды Сентябрь телеканалына сатыптыр дейт. Бирок кайсы техниканы, анын аты кандай болгон, документи, баасы тууралуу бир сөз жок. Мына ушундан улам бул адаттагы курулай жала экенин билсе болот. Алипе ТВ менен анын кийинки ээлердин ортосунда кандайдыр бир чечилбеген маселе болсо, ага сентябрды кыпчый берүүнүн кажети жок. Ал эми бир жагынан Сентябрь ТВ менен Алипе ТВ форматы бири-бирине таптакыр туура келбеген, дал келбеген телекомпаниялар, ошондуктан Алипе ТВнын кайсы бир жабдууларын Сентябрь учурда урунуп жатат деген маалымат чындыкка туура келбейт. Алмаз Абековдун жактоочусу Аваз Мамбетакунов Алипе ТВнын техникалары Сентябрь каналында азыр турабы же жокпу билбейм. Мурда турган дейт. Бирок юрист катары документ менен далилдеш керек болчу. Бирок жактоочунун ала кандай кагазы жок экен. Ал эми Икрамидин айткылып болсо, кайра Алипе ТВ конфискация болуш керек болчу дейт. Негизи конфискация болуш керек деп прокурор айтыш керек болчу. Ал эми бул жерде Абековдун жактоочусу анын мүлктөрүн конфискация кыла албай жүрөт. Анан канча жылдан бери Абековду коргоп жүрүп, эми гана мүлктөрү тууралуу айтып жатат. Ошол адвокаттар дагы жооп берип атканда, кандайдыр бир алардын так аргументтеринин жоктугу. Текебаев ошол келип кетиптир Алипе ТВга. Анан Текебаев менен иштеген ишкер, мен Текебаев менен иштеп иштеп атам деп айткан сөздөрү бул аябаганда баягы биз күмөн санай турган, ишенбей турган аргумент катарында кабыл ала турган нерсе да. Абдулла Юсупов Раушан Рыкунувадан кийин журналисттердин түрмөгө кирип барып, айыпкер адамдан маек же көрсөтмө алып, аны факты катары колдонуу акыркы мезгилде адатка айлангандай. Эркинен ажыраган адам бошоп кетер бекем деген үмүттө кандай сүйлө десе ошондой сүйлөп берери дагы анык. Мен ошол акыркы бир 5 жылда көп эле аралаштым Абековдун иши боюнча. Бир дагы жолу Текебаев менин ошол Алипе ТВмди тартып алды деген сөздү Абековдун өзүнүн оозунан мен уккан эмесмин. Же туугандарымдын оозунан. Башка сөздөрдү уккам албетте, бийлик кылып атат. Эми Абеков түрмөдө отурган адам катарында бүгүнкү күндө бийликке чексиз көз карандыбы? Жооп, сөзсүз түрдө көз каранды деп айтсак болот. Абеков бийлик эмнени сураса, ошону айтып берет деген бүгүн бизде күмөн барбы? Күмөн бар албетте. Эгерде бийлик басым жасай турган болсо, Абеков Текебаев дагы жамандайт, эртең кааласа мени дагы жамандашы мүмкүн. Анткени ал толугу менен түрмөдө отурган адам катарында бийликке, укук коргоо органдарына, КГБга толугу менен көз каранды. Эмнеге КТРК бул теманы көтөрүп, эринбей түрмөгө чейин барып, эркинен ажыраган Алмаз Абековдон шашпай маек алып жатат? Бул нерсе кимге керек жана кимдер кызыктар? Бул тууралуу репортаждын автору Канат Каниметовдон билгенге аракет кылдык. Канат бизге да берип койсуңбу? Мен ушул телефонду берип койчу. Нет, Жок, мындай эле. Я просто не уполномочен давать интервью. Ой, айырмасы канча, сен эмне коркуп атасың? Коркпой эле ой. Сен бул темага кызыгып алып чыккандан кийин, значит, коркпой эле айта бер да. Вы можете обратиться к моему начальству, либо по Фейсбуку, либо... Эмне үчүн бул эмеге кайрылып темага басым кылып калдың да? Общественный интерес. Ошо общественный интерес деген, силердин канал деген общественный канал да. Канат эмне коркуп атасыңбы? КТРдин Текебаевга карата кечээкү уюштурган берүүсү, Сентябрь телеканалына карата уюштурган берүүсү, бул айланып келип эле бийликтин, КТРдин Текебаевди, бийликтин оппоненттерин, бийликке жакпаган саясатчыларды жана бүгүнкү күндө эгемендүү болуп калган Сентябрь телеканалын эптеп оозун жабуу, колдорунан келсе Сентябрь телеканалын жабууга болгон гана аракет болуп эсептелет деп мен айтат элем. Азыр 21-кылым телеканал ачуу үчүн мурдагыдай оор техникалардын, тонналаган декорациялардын кереги жок. Бир күчтүү компьютериң болсо эле видео агымды чыгарып коюп отура берсең болот. Ал эми студиялардын ичине жашыл материал илип, компьютердик графика менен каалагандай декорация жасаганга болот. Бул оңой гана эмес, көп каражатты дагы талап кылбай тургандыгын айта кетели. Ошондой эле Абеков Алипе ТВ интерактивдик деп жатат. Ал эми Сентябрь цифралык телеканал. Экөөнүн техникалары бири-бирине дал келбейт. Учурда Сентябрь телеканалынын жетекчилиги жалган жала жапкандыгы үчүн КТРКны, журналист Канат Каниметовду, жактоочулар Икрамидин Айткулов жана Аваз Мамбетакуновду сотко бергенге документ даярдап жатышат. Болот Абдыжапаров, Ринат Телеманов, Сентябрь.
Бүгін 1 май райондық соты Атамекен партиясының жақтоочуларынын доо арызын карамак. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин 6 мартта мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурундагы сасыган партия деген сөзү боюнча лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы угулмак. 27 мартта судья президенттин сөздөрү экспертизага берилсин деп чечим чыгарган. Экспертизаны өткөрүү Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун эксперттерине, тилчи филолог кызматкерлерине тапшырылып, 1 айлык мөөнөттө каралары белгиленген. Бирок процесс жабык эшик артында өтөт деп жалпыга маалымдоо каражаттары киргизилбеген менен соттук отурум өткөн жок. Анткени Улуттук Илимдер Академиясында филология саясий экспертиза жүргүзө турган адис табылган жок деген жүйө менен сот отуруму өтпөй калды. Атамекенчи юрист Талайкүл Токтакунова Илимдер Академиясынан филология саясий экспертиза жүргүзгөн адистер Юстиция министрлигинин алдында ачылган соттук лингвистикалык бөлүмгө которулуп кетишкендигине байланыштуу аларды Юстиция министрлигине кайрылуусун сунуш кылган кат келгенин айтат. Эми Атамекендин юристтери кассациялык даттануу менен шаардык сотко кайрылышмакчы. Мурун 1 май райондук соту 27 мартта чечим кабыл алганда аныктама ошол айтылган сөздөрдү экспертиза кылсын деп. Ошол чечим менен биз макул болбой кассациялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылганбыз. Ошо жарандык процессуалдык норма негизинде ал өндүрүштөн алынып туруп экинчи инстанцияга жиберилет да, ошондуктан бүгүн каралган жок. Аны менен бирге ошол Академия науктан кат келиптир 1 май райондук сотуна. Биз андай экспертизаны жүргүзө албайбыз, анткенде бизде мындай адистерибиз жок. Ошол определенияңызды Адилеттик министринин астындагы экспертный комиссияга КСЦ деп коет, ошого жибериңиздер деп. Бишкек шаардык соту ошол биздин кассациялык арызыбызды караш керек. Экс-депутат Садыр Жапаровду 28 майга чейин Бишкек шаардык номер 1 убактылуу кармоо жайына камоо тууралуу баш коргоо чарасы аныкталды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, 25 мартта УКМК Садыр Жапаровду чет өлкөдөн Кыргызстанга киргенде камакка алган. Экс-депутат кылмыш жаза кодексинин 30-чу, 227-чи, 341-чи, 113-чү жана 234-чү беренелери барымтага алуу, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, өлтүрөм деп коркутуу, бейбаштык боюнча күнөөлөнүүдө. Буга чейин Бишкек шаардык 1 май райондук сотунун чечими менен тергөөнүн аягына чейин камакка алуу боюнча баш коргоо чарасы каралган. 1 май сотунун чечими менен аны номер 1 СИЗОго 2 айга камакка алышкан. Ал жактан Жапаровдун колунун кан тамырлары кесилип 2 апрелде ооруканага түшкөн. Ал эми 13 апрелде номер 47 түзөтүү колониясынын ооруканасында жаткан экс-депутат Жапаров кайрадан номер 1 тергөө абагына которулган. Өнүгүү Прогресс партиясы Максим Бакиевдик эмес, бул элдин партиясы. Бул туурасында партия лидери Бакыт Төрөбаев Өнүгүү Прогресс партиясынын аймактык конференциясында билдирди. Жер-жерлерден келип катышкан өкүлдөр аталган партия берген уадасын аткарып жаткан жалгыз партия экендигин белгилешип, президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевди колдой тургандыктарын билдиришти. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Өнүгүү Прогресс партиясы жогорку кеңешке келердин алдында 60 МТС ачууну планга койгон эле. Эми болсо сөзүнө туруп 60 МТСти Ысык көл облусунун Дархан айылында ачты. Партия ушуну менен токтоп калбастан мындай МТСтерди ар бир айылда ачууну көздөп жатат. Сөзү менен эмес, кылган иши менен далилдеп келе жаткан партия туурасында бүгүнкү күндө арганда ушактарды таркатуу аракети көрүлүп жатат. Андыктан Өнүгүү Прогресс Максим Бакиевдин партиясы деп жаткандар жаңылышаарын. Бул элдин партиясы экендигин Бакыт Төрөбаев билдирди. Бул Максим Бакиевдин акчасы иштеп алып Бакиевдин партиясы бул жалган. Мен Кудайдын астында туруп айтып атам, мен бул жалган сөз ишенбегиле. Мен чын Кудайдын астында айтам мен сизге. Аталган партиянын аймактык конференциясына Чүй, Талас, Ысык көл жана Нарын областарынан өкүлдөр келип катышты. Иш-чаранын катышуучулары өлкөдө экономикалык өсүш байкалбай эле айыл жергесинде жашоо кыйын болуп жаткандыгын айтышты. Андыктан алар келечекте өлкөнү туңгуюктан алып чыгууда өзүнүн иши менен далилдей алган Бакыт Төрөбаевден чоң үмүт артышаарын белгилешти. Жана конференциянын катышуучулары айткандай да өзүнүн эмгегинен да көрүп билип турабыз. Так жумушуна айткан убадасын аткарган, түз жүргөн, жоопкерчиликтүү, эмне иш жатса да ошонун жыйынтыгын чыгара билген жигиттердин бири. Кыргыз элинин ушундай жигиттер аба менен суудай эле керек да. Айыл чарбасынан башталат го болгон иш негизи айылдан башталат. Анан чынында көптөр 59ду аштык кечээ деп атат. Эртеңкиси менен 60. Бул программа жана жети толкунда программасындагы сөздөр болчу. Ушуну аткарып атат бул кишилер.
жети толкун деген жакшы бир программа кабыл алыныптыр. Ошол жети толкундун эң ичинен жакканы мага жанагы аялдардын толкуну болуп атат. Ал жерде Аида Куланбаевна деген координаторубуз сүйлөдү. Жалаң аялдардын ден соолугуна байланышкан маселелер болот экен. Ошол жер-жеринде гинекология, онкология, маммология боюнча бүт бойдон изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошо аялдар маселесин көтөрөбүз деген жакшы нерселер айтылып атат. Беле кетсек, ушундай аймактык конференция Ош шаарында өтүп, ага Жалал Абад, Баткен областарындагы өкүлдөр катышып, бир добуштан Бакыт Төрөбаевди алдыдагы президенттик шайлоолордо толук колдой тургандыктарын билдиришкен эле. Изат Шукралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1600дөй жол кырсыгы катталып, андан 148 адам каза таап, 186 адам ар кандай жаратылган. Тилекке каршы акыркы кездерде орун алган кырсыктардын басымдуу бөлүгүндө өспүрүмдөр жабыр тартууда. Алсак, былтыркы жылы 10 жаштын тегерегиндеги 128 бала курман болгон. Өткөн жылы жаш балдар катышкан кырсыктардын саны 10%га өскөн. Ал эми Ички иштер министрлиги башка жылдарга салыштырмалуу быйыл кыскаргандыгын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Видео байкоого жазылып калган бул кырсык өткөн аптада Бишкекте орун алды. Анда 3 класстын 2 окуучусун белгисиз унаа сүзүп кеткен. Мурунда бир кишинин өлүмүнө себепкер болгон айдоочу көп өтпөй колго түштү. Үрөй учурган мындай кырсыктар акыркы кездерде көп кайталанууда. Анткени жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү милиция кызматкерлери митингтерден колу бошобой жаткандай. Буга чейин Ички иштер министрлигинин ишине ичи чыкпай Алмазбек Атамбаев милицияны тез арада реформалоо керектигин айткан. Канча министр келди, реформаланганда баягы эле рейсиңе саласыңар. Жанагы складтарда турган күрүсалар менен начальниктер күнүлү тазалаш керек. Кашкардын колунан келбесе мен өзүм тазалаймын, ачык айтайын. Көп өтпөй бул кызматка жан сакчысы Улан Исраилевди алып келгени менен ишенген кадры ийимде көзгө толумдуу эч нерсе жасай элек. За последнее время, как не откроешь сводки, количество ДТП, количество преступлений вот неуклонно растет. Как вы прокомментируете, что происходит с нашей дорожно-постовой службой? Что вы делаете, чтобы эту ситуацию контролировать? Спасибо за вопрос, Наталья Владимировна. По статистическим данным, идет снижение по совершенным преступлениям на улице. То есть по сравнению с 16-15 год есть данные, что идет на снижение. Также по дорожно-транспортным происшествиям. Кырсыктарды алдын алуу максатында өкмөт өткөн жылы жолдорго видео байкоо коюуну бадалаган. Бирок жыл ичинде эч нерсе өзгөрүлбөгөнүн Наталья Никитенко билдирди. Но вот когда правительство вначале приступало к работе, я этот вопрос задавала, и тоже дежавю. Ответ был такой же. Мы поставим. Вот мы приходим, вы приходите, да, за отчетный период. То есть практически ничего не было сделано. Вы понимаете? То есть количественно. Камеры не поставлены. Вместе с тем, проект «Безопасный город», он не был реализован, и никто не несет ответственность. Өкмөттүн шалаакы аракетинен улам коопсуз шаар долбоору ушул күнгө чейин ишке ашпай келет. Кала көчөлөрүндө камералар орнотулганда жол кырсыктары бир кыйла кыскармак. Бат эле бир 3-4 айдын ичинде тендерин өткөрүп, оборудованияны алып киргизип койсо болот да. Бул эми коопсуз шаар десе эле жалаң эле ошол машина айдоочулардын коопсуздугу деп айтпаш керек да. Бөлөк кылмыштуулук дагы бир нече эсеге азаят эле да, эгер ошол коопсуз шаар программасы киргизгенде. Кыргыз бийлиги милицияны реформалоодо башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алууга аракеттенди. Алсак Грузиянын жол коопсуздук кызматын Атамбаев башта үлгү кылып, бирок аны бир дагы министр ишке ашыра албады. Ал эми Улан Исраилевдин тушунда эң көп жол кырсыгы катталгандыгы бул факты. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Өзбекстандын Наманган шаарында кыргыз-өзбек чегара маселелерин талкуулоо боюнча жумушчу топтордун кезектеги кеңешмеси жыйынтыкталды. Ага кыргыз тараптан өкмөттүк аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары, өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров баштаган делегация катышты. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, 10-20 апрелде өткөн жолугушууда чегара тилкесин делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча позицияны макулдашуу боюнча учурдагы маселелер жана келечек пландар талкууланды. Тараптар ортодогу коңшулук мамилелерди чыңдоо бул багыттагы биргелешкен иштерди активдештирүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасынын узундугу 1378 чакырым. Анын орчундуу тилкелериндеги чегара сызыгы тактала элек.
Ажылыкка төлөмдөрдү кабыл алуу 28 апрелге чейин узартылды. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Белгилей кетсек, быйыл кыргызстандык зыяратчылар үчүн Сауд Арабиясы 4585 орун бөлгөн. Ажылык сапардын баасы буга чейин $2600 тегерегинде болору айтылып, анын $1550 жол киреге кетмек. Кийинчерээк бул акчага $1600 кошулган. Жарандар каттоого турган учурунда $400 жана $500 төлөшкөн. Эми калган каражатты төлөө үчүн мөөнөт 28 апрелге чейин узартылды деп жазылат маалыматта. Мындан сырткары 12 майга чейин ажы башчы болом дегендер каттоодон өтүшү керек. Бүгүндөн тарта Бишкек Карабалта Бишкек темир жол каттамы иштей баштады. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов билдирди. Максат Бишкек Карабалта автомобиль жолунда реабилитация иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу жүргүнчүлөрдү поезд менен ташуу. Суткасына Бишкектен 2 жолу чыгып, кайра Карабалтадан 2 жолу келет. Билет баасы чоңдор үчүн 26 сом, балдарга 9 сом. Жөнөө убактылары Кыргыз темир жолунун расмий сайтында келтирилген. Борбор калаадагы номер 56 мектептин 11 классынын бүтүрүүчүлөрү коштошуу кечесин өткөрүүдөн баш тартууда. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине бүтүрүүчүлөрдүн бири Айканыш Карабаева билдирди. Анын айтымында бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү өз каалоосу менен коштошуу кечесин өткөрбөй эле коюуну чечишкен. Биздин мектепте бүтүрүүчү 2 класс бар, жалпы 60 окуучу мектепти аяктап жатабыз. Бүтүрүү кечесине аз калганда классташтар чогулуп өз каалообуз менен кечени өткөрбөй эле коюуну чечтик. Бул кечеге биринчиден көп акча сарпталып, ата-энелерибизге эле күч келип калат экен. Андан көрө бул каражатты жогорку окуу жайдан контракт акчасына же дагы башка пайдалуу нерсебизге жумшайлы деген ниеттебиз, деди Айканыш. Бул демилгени алгач аз гана кайгана окуучу көтөрсө, азыр классташтардын арбыны туура деп жатканын бүтүрүүчү төмөнгүч айтты. Башында 15 окуучу кечени өткөрөлү деп жатышкан, бирок аларда көпчүлүккө баш ийишти. Бул күнү кымбат баалуу көйнөктөрдү кийбей, чачты түрлөп жасабай, моодалуу унааларды ижарага албай эле жөн гана символикалуу түрдө чогулуп өткөрүп коебуз, деди Айканыш. Эске салсак, былтыркы жылы Билим берүү министрлиги бүтүрүү кечесин өткөрүүгө тыюу салган. Эгер бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери өз алдынча кече уюштурууну кааласа, аларга каршылык болбой турганын министрлик ырастаган. Май айында кыргызстандыктар 5 күн катар менен эс алат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө караганда 5 майдан 9 майга чейинки аралык өлкөдө эс алуу күнү деп жарыяланды. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Эмгек кодексинин 113 беренесине жана баш мыйзамдын 10-17 беренелерине ылайык иш күндү жылдыруу токтомуна кол койду. Ага ылайык дүйшөмбүгө туура келген 8 май 13 майга жылдырылып, натыйжада кыргызстандыктар 5 күн катар менен эс алмай болушту деп жазылат маалыматта. 5 майда Кыргызстанда Конституция күнү белгиленсе, 9 май жеңиш майрамы майрамдалат. Мындан улам бул күндөрдө эс алуу күн болуп саналат. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Эртең 25 апрелге болжолдонгон аба ырайы менен мен Татто Орозбаева тааныштырам. 25 апрелде жана 26 апрелде түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 25 апрелде күндүз кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кыска мөөнөттө жаан жаап күн күркүрөшү. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Ал эми азыр эртең күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Баткен облусунда түнкүсүн 3-6 градус жылуу, күндүз 10-11 градуска чейин жогору болот. Ош облусунда түнкүсүн 14-16 градус жылып, ал эми күндүзү 28-30 градуска чейин жогорулашы айтылат. Жалал Абадда түнкүсүн 7-9 градуска чейин жылып, күндүз 11-12 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын өрөндө түнкүсүн 2-4 градус жылуу, күндүз 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 2-4 градус жогорулошу, күндүз 8 градуска чейин жылуу болушу айтылат. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 5-6 градус жылуу, күндүз 10-14 градус абадын температурасы жогорулайт. Чүй өрөндө түнкүсүн 6-8 градуска чейин жылуу болуп, ал эми күндүз 9-12 градус жогору. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 13-15 градус абадын температурасы жылуу болуп, күндүз 28-30 градуска чейин жылуу болушу айтылат. Сиздер эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта болуңуздар.